Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып жаткан Баткен шаарында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу долбоорунун алкагында даярдалды. Долбоорду АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин демократиялык комиссиясы каржылайт. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Сиздер үчүн аял азабы аттуу уктурууну сунуштайбыз. Айыл аралап ертишип келаткан жубайлар үй босогосуна жетелектеле чырылдаша кетишти. Эй, сен эмне кошуна менен тиктешип калдың? Коюңузчу. Кайда кошунаны айтасыз? Сизден башка кимди тиктемек элем? Эмнеге ал мага эмес, сага салам берет? Түшүнбөй калдым. Мен кайдан билейин? Жакшы турасыңарбы деп саламдашса, амандашып койдум да. Ким билет? Азыр аялдарга ишенич да калбады. Коюңузчу. Анын эмнесине шектенесиз? Же мен шектенчүүдөй нерсе кылдымбы? Эмне сөзсүз эле бирдемге кылыш керекпи? Кудайды карасаңыз боло? Эй, үнүңдү чыгарба, кошуналар укса эмне дейт? Уксун ошо кошуналар. Билсин сиздин кандай адам экениңизди. Эй, жапчагыңды. Ай! Мындан бир жума мурда үй бүлөдөгү болуп өткөн жаңжалдуу окуяны кайра көз алдынан өткөрүп, керебетте жаркынай чүмкөнүп жатат. Райондук оорукананын сыныктар палатасында жаткан аялдар үй бүлөлүк жаңжалдан жапа чегип, дене бою гана эмес, жан дүйнөсү жанчылып келишкендер. Турмушка чыкканыма 1 жыл боло элек. Ооруканада эмес, көшөгөдө олтуруп, күйөөм эркелеп отурсам болбойт беле. Азыркы заманда эркелете турган күйөө бар бекен өзү? Күйөөлөрдүн мындайын билгендечи, мен такыр күйөөгө чыкмак эмесмин. Колумдан соткам алып, күйөөм бетке чаап жиберди. Кайненем мага кошулуп, колунан сотко түшпөгөн келиндин бизге кереги жок деп. Ой, азыр соткасыз жашоо жок да айланайын. Азыр роддомдон чыккан балаңа деле сотка алып бересиң. Эмне кереги бар андай түшүнбөгөн эрдин? Тез ажырашып, чыгып кет ал үйдөн. Ой, кайда кетмей келем. Үйгө кетип калайын десем, ата-энем Россияда. Ал эми бир тууган агам өз үй бүлөсү менен балдарын багып араң жашап атат. Ой, сен го 6 ай жашап, жаңы келген келин экенсиң. Мен күйөөмө 3 кыз төрөп, 8 жылдан бери чогуу жашап, бир жакшылык көрбөдүм. Эркектин баары ошол. Аялдын үйдөгү жумушун эч ким көрбөйт да, баалабайт да. Менин күйөөм акча көп тапкан сайын ызы-чуусу көбөйүп, ичкенин койбой, ичип эле алса, сен элдин катындарындай ул төрөп бербедиң деп жүрөгүмдү кысып, анын артынан урушуп кетебиз. Ох, буттарым ой. Ажар эже. Менин күйөөм болсо, же өлүү эмес, же тирүү эмес. Эркек аты эле болбосо, аялдан айырмасы жок. Ата-энем байкуш, балалуу болсоң жашап кетесиң. Билинбей калат деп, ушу тагдырга туш болдум. Кудай жамандыктан сактасын. Кайнежемден таяк жеп, мынтип колум сынып жатам. Күйөөм мен тарап болгондун ордуна кайра эжелерине жан тарттым. Эркек болбой жерге кирсин. Эркек деген аялын кордотпой, коргоп алыш керек. Баары биригип, үйдөн сүйрөп чыгышты. Кайнежем өзү да жыргаган жери жок. Күйөөсү менен ажырашкан. Өзүнүн гана эмес, биздин да үй бүлөбүздүн ынтымагын бузду. Негизи, биз аялдар ушул абалга кептелип калышыбызга өзүбүз күнөөлүүбүз. Көп нерсеге унчукпай, күйөөлөрүбүздүн көзүн карап, өз укугубузду өзүбүз билбейбиз. Биздин укугубуз тамак бышырып, кир жууп, үйдө олтурган менен чектелип калган. Же ошол үчүн бир рахматын айткан күйөөбүздүн жакшы кебин укпадык. Рахматын айтасың да. Келтегин жебей олтурсак деп калбадыкпы? Кошунам күйөөсү менен жап-жакшынакай эле жашап жатат. Үйүндө бир ызы-чуусун укпадым. Менин күйөөм эле эмне болуп жаралып калган? О, Кудай.
биздин үйүбүздө да ынтымак болор бекен? Же ушинтип урушуп талашып жүрө беребизби? Балдарыбыз чоңоюп калды. Ооба. Үй бүлөдөгү өйдө төмөн. Жаман жакшы сөздөр баланын кулк мүнөзүнө, адеп тарбиясына өтө эле таасир эте турбайбы? Биз аялдар күйөөлөрүбүздү ашкере эркелетип, өзүбүз минтип тебеленип тепселип калдык. Ошондуктан аялдардын укугун коргой турган уюм түзүшүбүз керек. Андай уюмдар бар болду экен. Жылдан жылга эле чоң муштун күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган аялдар көбөйүп баратат. Эжелер, мен Бишкекте окуп жүргөндө аялдар укугун коргогон уюмдар толтура болчу. Эгер биз биригип калсак, чакырсак болчудай. Айланайын Жазгүл сиңдим. Ал жактагылар алыс жерге келет дейсиңби? Кудайга жетпеген биздин үнүбүз Бишкекке жетмек беле. Палатадагы ар бир келиндин өз таржымалы бар. Кимге даттанаарын билбей, балким ичибиздеги бугубузду айтып алсак, көкүрөк көөдөнүбүз жеңилдээр деген ой менен өз армандарын айтып жатышты. Ушинтип больницага 4-5 жолу жаттым. Карыган кайненем бар. Үстүмө үйрүлүп түшүп, кечирим сурап келсе чыдай албай, байкуш карын аяп, кайыр эле зулум күйөөмдүн алдына барам. Кантмек элек. Бешенеге жазган ушул болсо. Балдарым деп мен да жашап келем. Күйөөмдүн таягынын ачуусуна чыдасам да, кайненемдин тилинин ачуусуна чыдаш кыйын болуп атпайбы? Ошону айтсаң. Буяктагы доктурлар денебиздин көгүнү айыктырган менен жүрөгүбүздүн тырыгы калып, айыкпай калууда. Билбейм, эми кантер экенмин. Айла жок. Балдарым менин бактым деп, балдарым үчүн жашап, чыдап келем. Кичинекейим эмне жеп атты болду экен? Же мостой бачка калдыбы? Турмуштун оор запкысын тартып, күйөөлөрүнүн зордук зомбулугуна кабылган келиндер көкөйкести тагдырларын ыйлап сыктап айтып олтурган учурда алар жаткан палатага милициянын тергөөчүсү кирип келди. Уктурууга Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисттери Парихан Момунова, Тыныбек Мавлянов, Гүлүмкан Садирова, Давлет Мажит уулу, Нуржамал Орозбаева, Улукбек Азамов, Гүлмира Аликулова, Айбек Жунусов, Чынайым Сайдуллаева, Курманбек Ниязбековтар үн коштоду.